динди эч качан мисалы үчүн кээ бир мектептин жетекчилери кыздарды оронду, жолук салынды фалан түкөн дейт. Ал жок андай эмес. Кайрадан ошого жолукту кантип салыныш керек? Ошону кайра үйрөтүш керек да. Андай кылсаң сен мындай шариятый киши болосуң, шариятый кийинесиң деш керек. Мисалы үчүн биздин илгери мына биздин бала кезде энелерибиз элечек тагынат эле, кийет эле. Ошондой биздин кыргыздын өзүнүн эле улуттук кийими чыныгы баягы шариятый кийим экен да. Чоң энелерибиздин мисалы үчүн мына бети көрүнөт эле, ол мындай жеңи дагы мындай узун болчу эле да. Ана ошол биз ата энелерибиз солорду кылып эле келген да. Азыр эми кээ бир адамдар эле баягы тескери пикири башкача болуп атат. Себеби Советтер Союзунун коммунисттик партиясынын баягы атеисттик тарбиясы кыйлабызга таасир этип койгон да. Айрыкча чоң класстар сүйүү менен убактысын өткөрө берет да. Ошолорго да бир ток этерет турган сөздөрүңүздү айтыңыз эле. Сүйүү деген нерсе 2-3 жыл өтүп кетет да. Сүйүү деген нерсенин түрү өтө көп. Ата энени сүйүү, жерди сүйүү, мекенди сүйүү, башканы деген. Ана албетте бул баягы махабат темасы да бар. Эми бул жаратылышыбызда бул болуп келген нерсе. Бул боло берет. Анан бир жолу ал жака берилип алыштын кереги жок да. Анан азыр көпчүлүк жаштар баягы интернет аркылуу бири-бирин таанышып атпайбы? Ушул да болбогон эле нерсе. Ал сүйүүнүн өзү убагы келет өзү. Эми балалык кезде сүйүү болот, анан кийинки чыныгы сүйүү болот. Бул болот өзүнө келсе. Бирок анын да жол жобосу менен, анан бир жолу эле махабат деп эле анан жүрөгүн чаап эле жүрүп алсам да турмуш эмне экенин түшүнбөй калат. Турмуш татаал нерсе бул. Турмуш татаал нерсе. Анын үйрөнүш керек. Анан сүйдүм, күйдүм менен эле отура берсе, турмуш дагы жакшы болбой калат го дейм да. Билим алышка, анан кийин ыйман жагына көпчүлүк маани бериш керек да. Ого бир ата энелер да, мугалимдер да кичине себепкер болуш керек. Айрыкча ата эне. Ата эне баланын адептүү болушуна, ыймандуу болушуна, ыйманга келип кичинесинен намазга чыгып койсоң баланы, ошол унутпастан жүрөгүнө эрте баягы ыйман бекемдейт дагы, келечекте ошону улантып кетүүгө да жакшы болот да. Ошондо сүйүүнү дагы ошол эми менен чени менен эле кылып калат. Анан биз көбүнчө азыр башка нерселерди баягы мына телефондон башка нерселерди көрүп алабыз да, ошону тез кабыл алып калабыз да. Жакшы нерсени эмес, кичине бир тескери жактагы нерселерди тез кабыл алабыз дагы. Ал жакшы нерселер кичине артта калып калат да. Ошон үчүн мындай жол жобосу менен. Бала келечекте ким болорун ата энеси айтып коюш керекпи же бала өзү тандаш керекпи? Бул кесип тандоодо негизги бала өзүнүн жөндөмүнө жараша болуш керек өзү негизи. Бала эмнеге жөндөмдүү? Мисалы үчүн устачылык колунан келбеген баланы сен уста болосуң деп зордукташ бул кыйыныраак нерсе да. Сен ал мыкты кагылышты жолун билбесе, аны эп келбесе, аны сен уста болосуң дештин кажети жок да. Ал эми бала өзү тандаш керек, ата эне көрсөтмө бериш керек. Анан ошого эгер ошо баланын ошо жөндөмү ошого төп келип атса, бала ошого ата эне сөз ошого шарт түзүп бериш керек да. Демек мунун мындай жөндөмү бар экен, демек ошого кичине жардам берип коеюн. Ошондой бир багыттагы нерселерди балага үйрөтүш керек да, көрсөтүш керек. Ата эне сөзсүз кесип тандаганда балага жардам бериш керек. Бербесе бала ар нерсени ойлой беребиз да, кээде ойлойбуз, прокурор болсом демек акчалуу болот экен деп ойлойбуз биз. Себеби азыркы шартта биз эмне кылабыз? Акчалуу болуп, бай болуп жашашты почти 99% адам ойлойт да. Ал эми ол каяктан акча келет, ал харамбы, халалбы, аны менен ишибиз жок да. Ошон үчүн ушул жактан баардыгын түшүндүрүп, ата эне сөзсүз балага кесип тандоодо багыт бериш керек. Дагы жаштарды кызыктырган суроо да. Чыгыш тарапта жашаган элдердин каада салт боюнча кичинекей бир чуук менен уруп тарбияласа, ошол жакшы дейт. Ал эми батыштагы элдердин түшүнүгү боюнча эркелетип, сылап сыйпап тарбия бериш керек дейт да. Сиз кимисине канча кошуласыз? Мен экөөнү тең кошулам. Экөөнү тең колдонуш керек. Себеби чуук менен дагы окуттук да биз эми аны ачыгын айтыш керек. Ошол мезгилде балдар айда кылат эле да, анан бирок баланы мүмкүнчүлүгүнө жараша жакшы айтып тарбиялаш керек. Жакшы жылуу сөз менен тарбиялаш керек да. Ошол баланын адашкан жерин дагы кандайдыр жакшы түшүндүрүү жолу менен, ынандыруу жолу менен тарбияласа бул жакшы болот. Анан анча-мынча балага катуу да айтышып коюш керек. Эгерде ал бала тескери кетип атса, катуураак да айтып коюш керек. Себеби баягы
суицид деп атпайбыз, өзүн өзү өлтүрүү баягы немелер, ошол бала эмне жалаң эле баланы төтөлөп эркелеткенден келип чыккан нерселер ошонун баардыгы. Кичине оорчулукту көтөрө албай калып атат да. Ошон үчүн балага жакшыны да түшүндүрүш керек, жаманды да түшүндүрүш керек. Мына бул жакшы, мына бул жаман деп. Анан бир жолу эле жакшы эле бул болбойт дебестен, баягы баланы эркелетип эле неметпестен, анча балага мындай олуттуу нерселерди айтып коюш керек. Мындай менин ушундай пикирим бар да. Себеби бала жакшыны да үйрөнүш керек, жаманды да үйрөнүш керек да. Анан өзү бала секейин кийин аны өзү ажыратып алат да, бул жагы жакшы экен, бул жагы жаман экен дейт дагы, жакшы жакка сөз кетишине ал шарт түзүлөт да. Ошон үчүн албетте баягы шапат менен же болбосо мындай чыбык менен окутуш же болбосо тарбиялаш бул жакшы нерсе эмес бул өзү. Жакшылыкка алып келбейт өзү. Жаңгыдай түшүндүрүү жолу менен, аны үйрөтүү жолу менен, жакшы сылык айтуу жолу менен, анан бирок көп эле ашыкча ал туура эмес кылып аткандагы эле туура деп сен аны жакшы эле кылып атасың, эми кылбайсың дебестен, ошонун туура эмесин түшүндүрүш керек да. Болбосо бала эрке өскөн балдарды көрүп эле атабыз, кийин өзүнө да зыян болуп атат, ата энесине да зыян болуп атат, коомго да зыян болуп атат да. Ошон үчүн эрке өстүрбөш керек бала. Бирок балага көп болушпаш керек дейм да. Баланын айыбын мойнуна коюш керек, ошону жоюшка аракет кылыш керек. Баланын туура жолун дагы айтыш керек, сен туура жолдо кетип баратасың деш керек. Мен эми кыскача пикирлер ушундай да, бул кеңири темада. Муну айта берсең, өтө жол жобосу өтө көп мунун. Мындай кээ бир жерлерде ушу жол жобосу неме болуп туруп айтып, муну айтып эле келип атам мен чынын. Ончо-мунча ата энелердин чогулушуна чакырып калышат. Мугалимдер өздөрүнүн чогулушуна чакырып калышат, бир кишини айтып берип ушинге бирдеке да колуман келишинче, акылым жетишинче айтам да. Бирок өтө мындай какыс-кокус кылып тарбиялоо ал жакшылыкка алып келбейт. Мектепке чоң акылдуу доскаларды койду. Кыскасы, эмне болсо баланын көзүнө көрсөтмөй да. Элестетип, мисалы үчүн уктурмай, жомо окумай, мисалы үчүн баланын ой жүгүр көрбөй туруп, элестетүү, ой жүгүртүү немесине басым азыраак жасалат да. Ошого кандай карайсыз? Туура эле. Ар дайым көрсөтө берген жакшыбы же? Санариптик мына бул компьютердик ушул нерсенин жакшы жагы да бар. Менин оюмча мындай баланы кичине чектеп койгон дагы жагы бар да. Акылдын өсүшүнө, өзүнүн мындай бир ичине ой жүгүрүшүнө кичине тоскоолдук кылып коет дагы. Баягы көз менен көрүү өөрчүйт дагы. Мындай бир чын акыл менен чече турган нерселерди кичине тоскоолдук койго деген оюм бар да. Мен азыр компьютер жак, мына телефон жакты деле ончо жакшы пайдалана албайм да. Анан азыр бир кичине 2 жашар бала деле бизге караганда өтө кыйын пайдаланып атпайбы? Ошон үчүн мектепте дагы баягы айтып атпайбы азыр китеп окуу проблема болуп атат. Ушул китеп окууну биз тереңдетип, баягы айрыкча адабий чыгармаларды, анан кийин менин баланын кызыкканы жаракча фантастикалык чыгармалар, илимий чыгармалар бар, башка чыгармалар. Ушуларды бир балдарга сунуш кылып, ошону кызыктырып, ошол жакшы эле. Ошол китептер деле азыр немеге чыгып калды да, баягы телефонго чыгып калды азыр. Баягы чоң романдар да телефонго чыгып калды. Ошолорду пайдалантса менимче жакшы эле болот. Анан бул азыркы технологиянын өскөнү гана болуп атат эми ушул нерсе. Мындан да өсүшү мүмкүн да. Бирок албетте баягы ой жүгүртүүгө кичине болсо да менимче таасирин тийгизип коет го деп ойлойм да. Анан көбүрөөк чыгарма окуш керек дейм. Себеби мен өзүмчө эле ушундай ойлойм. Адабий чыгарма окубаган бала менен анан окуган баланын дагы кичине бир ой жүгүртүү башкача болот да. Турмуш болгон көз караш башкача болуп калат да. Эле мына бул биздин азыркы техникабыз ошолорду чагылып бере албай билбейм. Берсе керек го эми. Жеткире албайт да толук. Жеткире баягы өзүңүн окуганына караганда, мисалы үчүн жаратылышты бул кооздоп, анын көркөмдүүлүгүн, анын суктанган бир өзгөчөлүгүн көрсөтө албайт да эми. Толук эле көзүңө гана көрсөтөт бул. Ал чыгармада ошонун мисалы жоктугунда чымчыктын сайрап атканын кандай бир укмуш жакшы бир сөз менен баяндап берет. Ал башкача да. Мен ушундай ойлойм да. Мен чыгарманы көп окуйт элем, азыр эми окуй албай калдым азыр. Агай, дагы бир суроо. Азыр кээ бир үй бүлөлөр бар да, баардык нерсени ошол мугалим бериш керек. Ошол окутпайт да деп коет анан, баласы начар окуса. Ошол ата энелер кандай кам көрсө, мисалы үчүн күндө кечинде жомок айтып берсеби, же карасабы, кандай жеңил нерсе менен башташ керек? Ошол түшүнүк таптакыр туура эмес түшүнүк да. Мунун баланы билимин мугалим бериш керек, анан кийин тарбияны мугалим жүрүш керек деген бул түшүнүк өтө тар түшүнүк да. Мугалим ал жерде жолдомо гана берет мектепте. Мисалы үчүн илимге болгон көз карашын ачып гана коет. Аны улантып кетүү баланын өзүндө жана ата энеде да. Тарбиянын дагы кандайдыр бир жолдорун мектеп көрсөтпөй гана берет.
Ал эми аны улантып кетип, аны бышыктоо бул ата эненин милдети да. Азыр ушул биздин көз карашта ата энелер бүтүн баардыгы мектепке таштап койгон да. Мектепте канча саат болот? Астрономический 5 эле саат, 4 эле саат болот. 4 сааттын ичинде эч нерсени бере албайсың да. Көрсөтмө гана, жолдомо гана бересиң. Ал эми калган убакыттын баардыгы ата эненин көз алдында болот бала. Ошон үчүн ата эне көбүрөөк аракет кылыш керек да. Ошол сабагын мисалы үчүн сабагына кошумча өзү не кылыш керек? Жолдомо бериш керек, үйдө дагы тапшырманы аткарышына, башка кылышына эметиш керек. Болбосо башка курстарга да бериш керек. Азыр эми шаарларда биздин шээрде деле пайда болуп калды. Баланын билимин өркүндөтүш үчүн башка курстарга, ошо баланын кызыккан, мисалы, англис тил курсуна беришип атат, орус тил курсуна беришип атат, башкага беришип атат. Бул да бир баланын билимин өркүндөтүүнүн бир жолдору да. Анан ата эне дагы көп жардам бериш керек. Керек болсо кичине балдарга кыргыздын нактай илгерки жомокторун окуп бериш керек. Окуп бергенден ошону сураш керек баладан. Анан балада дагы фантазия, анан кийин кайсыл жомокто карасаң баардык окуя жакшылык менен бүтөт да. Демек ошол жерде баланын да кандай жакшылык болгон багыттоо да пайда болот да. Мисалы үчүн карасаң, кээ бир жомоктордо эмне жырткыч айбан менен коёнду дос кылып коет го. Бул жердеги мунун ортосунда бул тарбиялык чоң маани бар да. Болбосо кантип эле карышкыр менен коён дос болуп калсын да. Болбойт да. Ошон үчүн ушул жомокторду, мисалы үчүн кыргыздын жомокторунда өтө маанилүү тарбиялык иштер бар да. Муну азыр көп окубайбыз, почти окутпайбыз дагы да. Азыр мен деле чынын айтсам сүрдөп суроолорумду жоготуп бердим да. Анан сизди көрүп турган окуучуларыңызга Кудай буйрса 5000ден ашуун окуучуларыңыз бар экен. Сизди көрүп аткандарга дагы бир агай катары насааттарыңызды айтып кетсеңиз, Рахмат. Эми мугалимдин тилеги эмне болот эле? Дайыма эле ушу бала жакшы болсо экен деп. Мен ушундай айтчу элем да, балдарга баягы тарбиялык иштерди айтып, мына ташты же алып кой, же таштан айланып өткөн. Эгерде ташты басып койсоң, же жыгыласың, же жыгылсаң бир жериң сынат, же майып болосуң деген ойду айтчу элем да. Алки ошондой эле азыр дагы Кудайга шүгүр, жакшыбы жаманбы колубуздан келишинче, билимибиздин жетишинче, акылыбыздын жетишинче анча-мынча бир турмуштук тайлим тарбияны балдарга колубуздан келишинче айттык, дедик. Азыр мен ушул жалпы эле менин анча-мынча сөзүмдү угуп жүргөн баягы окуучуларым эми албетте баардыгын окутканыбыз жок, бирок завуч директор катарында баардыгынын жакшылыгын тиледик да. Ошон үчүн мен баардыгына көтөрмөнүн баардык тажрыйбаятында орто мектептен бүтүп кеткендерге баардыгына ийгилик каалайм. Ошолордун бир турмушунда бир жакшылыкты гана каалайм. Ошолордун өстүрүп аткан, чоңойтуп аткан балдары, небере чеберелери адептүү, акылактуу, ыймандуу бир адамдардан болушун каалап кетем. Анан мен ушул ынтымакчылык деген нерсени өтө көп айтам. Каерде болсо ынтымакчылык болсо баардык ийгилик жарала берет да. Баардык мүшкүлдөр чечиле берет. Ошон үчүн ушул ынтымактуу болсок, айрыкча ушул мына азыр балдарды бир ынтымакчылыкта тарбияласак, сый-урмат кылганга тарбияласак, азыр эми мен окуткан окуучуларым баардыгы ата эне болуп калды, небере чеберелер болуп калды да. Өзүнүн балдарын мына ушул жакшылыкка гана тарбиялай беришин мен каалап кетем. Өздөрүнө чың ден соолук каалайм, ийгилик каалайм, барчылык, токчулук каалайм, тынчтык каалайм. Дайыма ушул Алланын жолунда гана жүрүп, балдарын дагы Алланын жолуна айрыкча жүрүшүнө көмөк көрсөтүп, ошого себепкер болушун каалап кетем. Дайыма ийгилик каалайм. Бар болуңар. Рахмат агай. 100гө чыгыңыз, Кудай буйрса 100гө чыкканыңызда да бир ушундай тасмага алып кетели. Рахмат. Рахмат.